Бул уже биринчи базар эмес, бул 4-чү базар болуп атат. Мына Дордой базарына буга чейин Айбек Жанышбековичтин өзү личный присутствие менен келгенбиз. Айбек Жанышбековичтин бир топ тапшырмалары бар. Бүгүн Дордой базарынын иретке келтирүү боюнча биринчи этабы болуп атат. Ошону текшеребиз. Мындай нерселер да жок болуш керек. Бизде азыр бизде дизайн код бар, архитектура тарабынан расмий түрдө. Муниципалдык парковканы алгыла, эгер алсаңыз жол келем болот, эч ким машинаны токтотпойт. Мына муниципалдык парковка алынды, знактар коюлду. Бирок тилеге каршы эл парковка кылып атат машиналар. Дагы эле кылып атат. Центральный киребиз, мына кулбаш керек да. МЧСдин өзгөчө кырдаал министрлигинин машинасына киргенге мүмкүнчүлүк жок экен. Кудай сактасын. Бир пожар болсо, бир мына өрт чыкса, мындай ыкчам түрдө келгенге шарт жок экен. Бүгүндөн баштап биз соодагерлерге эмес, Дордой базардын ээлерине күн сайын протоколлор түзөлөт за неисполнение. Как можно было этот кафель на центр дороги вытащить? Эми алдырдыңыз, эми биз айткандан кийин алдырдыңыз. Карап коймос, мореке леп экен. Лептин астында болбойт. Даже мүмкүнчүлүк жок экен да азыр автобуска. Мына арам батып атат жактан автобус. Дордойдун мына эң көңгөйлүү маселенин бири бул деген парковка. Ошол себептен мына азыркы учурда документтерди даярдап атабыз. Көп кабаттуу парковканы салдырабыз. Дордой тарабынан мына канча жыл өттү, 30 жылдын ичинде бир мындай кабаттуу, көп кабаттуу парковка салынган жок. Эгер Дордой 10 күн ичинде бизге келип туруп көп кабаттуу парковканын планын, проектисин алып келсе, аларга берилет. Жок болсо, буга чейин Дордой тарабынан алынган жерлер бүт муниципалитетке кайра өтөт. Жол боюнча биз кыдырган көчөлөр бүт баары титулга кирди. 200 миллион сомдон ашык сметасы түзүлдү. Бишкек асфальт сервис тарабынан жумуштар башталат.